Окуучулар, 3-Б класстын окуучулары, кандай отурасыңар? Карантиндин эрежелерин баардыгын тыкыр аткарып жаткандырсыңар. Буга мен өзүмө ишенгендей ишенем балдар. Анда эмесе балдар, бүгүн биз кыргыз тили сабагынан Данабекова Назгүл эжеке сабагыңарды өтөт. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз 4-челектеги алгачкы тема ырыс алды ынтымак. Ырыс алды ынтымак деген темабыз китебибиздин 143 бетинде. Бардыгыбыз колубузга китебибизди, окуу китебибизди 3-класстын кыргыз тили китебин, дептерибизди, ручкаларыбызды камдап, ыңгайлуу отуруп алабыз. Китебибиздин 143 бетинде ырыс алды ынтымак деген тема турат балдар. Ырыс алды ынтымак. Демек балдар, ынтымак дегенди кандай түшүнөбүз? Ынтымактуу балдар, ынтымактуу класс, ынтымактуу үй бүлө, ынтымактуу достор, ынтымактуу дагы не десек болот? Ынтымактуу класс, биз жогоруда айткандай эле. Ушулар демек ынтымактуу болгондо кандай болот? Бири-бири менен дайыма курбулар ынтымактуу, бири-бири менен дайыма тилдешпей, жоолашпай, урушпай, дайыма ынтымакта жүргөндө, бири-бирине дайыма кыйынчылыкта жардам бергендерди не дейт экен балдарым? Ынтымактуу деп айтат экен. Демек балдар, биз ырыс алды ынтымак деген теманы биз бүтө турган болсок, ырыс алды ынтымак, ырыстын алды деп атат. Эң негизгиси ырыстуу болот экенсиң. Ырыстуу, тапканыңда үйүңдө береке, бардык нерсе болуу үчүн эң биринчи эмне болуш керек экен? Ынтымак болуш керек экен балдар. Демек, биз эгер ынтымак дегенди бүгүн окуп түшүнө алсак, ошондо биз ынтымактуу класс деген текст, же болбосо биздин класс кандай экендиги жөнүндө текст түзө алабыз сабактын аягында. Бүгүн азыр китебиңердин 143 бетиндеги ынтымактуу класс деп аталган текстти бирге окуйбуз балдар. Кана көңүл коюп, угуп, бирге окуйбуз. Биздин класста ар улуттун балдары окуйт. Биз эч качан сен кыргызсың, мен орусмун, ал өзбек, бул дунган деп бөлүнбөйбүз. Мектепте ар кандай конкурстар болгондо дайыма жеңишке ээ болобуз. Анткени биз абдан ынтымактуубуз. Силер да ынтымактуу болгула деп бизге ушундай текст сунушталыптыр. Балдар, кандай деп ойлойсуңар? Карагылачы суроолорду. Класста кимдер окушат экен? Ооба, класста ар улуттун балдары окуйт экен. Алар кандай балдар экен? Алар орус улутундагы, кыргыз улутундагы, өзбек жана дунган улутундагы балдар экен балдар. Ар улуттагы, биздин класста дагы мына ушундай ар түрдүү улуттагы балдар бар. Муну биз бардыгыбыз билебиз. Эми силердин класс кандай балдар? Айткылачы балдар, биздин класс кандай? Кандай класс экен биздин класс? Буга өзүңөр жооп бересиңер. Эми карайбыз, китебибиздин 143 бетинде, ошол эле азыркы ачып турган бетинде экинчи көнүгүү турат. Экинчи көнүгүүдө эмне деп турат? Сүйлөмдөрдү которуп жазгыла деп турат. Сүйлөмдөрдү которуп жазгыла. Орус тилиндеги сүйлөмдөр турат. В нашем классе много девочек. Не деп атат? Биздин класста кыздар көп. Которуп жазабыз ушинтип. Мы всегда помогаем друг другу дейт. Биз дайыма бири-бирибизге жардамдашабыз дейт. Все задания сделаем дружно дейт. Бардык тапшырмаларды биргеликте, ынтымактуулукта даярдайбыз деген сүйлөм экен. Сөзмө сөз которбойбуз, маанисин которобуз, балдар, ушул көңүл бурабыз. Дружите и вы дейт. Силер дагы достошкула дейт. Силер дагы же ынтымактуу болгула деген маани. Эми балдар, ушул сүйлөмдөрдү дептерибизге кыргыз тилине которуп, сулуу кылып, булгабай жазабыз. Эч кандай замазкасыз, туура кылып жазганга аракет кылабыз балдар. Эми кийинки өтө турган кийинкибиз ырыс алды ынтымак деген жомокту окуйбуз балдар. Ырыс алды ынтымак деген жомокту окуйбуз.
Анда эмесе азыр мен силердин көңүлүңөрдү жомокко бурайын балдарым. İlgeri bir ötkön zamanda bir karıya boluptur. Anın 5 uğulu bolğun eken. Bирок балдардын арасында ынтымак жок экен. Күнүгө эле уруш, талаш, мушташ. Hayran erler. Buğunar çıktı mı? Kana baldar, beri gelgileçi. Kana emi baldarım, kolunardagılardı. Sındırgılaçı. Toqtat. Emi munu sındırıp görgüleçi. Sınak beken? Alыңар жетпей қойды bu. Мына көрдүңөр бі? Ар бүрөң өзүнчө болгондо, силерди ушул чирипке окшотуп сындырып коюш оңой эле. Барың
момундай чогуу болсоңор бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Күч деген бирдикте. Ошентип бир туугандар акыл эсине келишип, мындан ары ынтыкта жыргап куунап жашап калыптыр. Мынакей балдар, жомокту көрдүкпү балдар? Ырыс алды ынтымак деген жомок. Ушул бул жакта силер көргөн мультикте күч бирдикте деген. Ырыс алды ынтымак деген биздин темабызга ушул жооп берет. Анткени дайыма качан бирдикте болот адам? Качан адамдын күчү бирге болот? Качан гана адам ынтымакта болгондо балдар. Качан гана көпчүлүк ынтымактуу болуп, бири-бирин угуп, улууну кичүү угуп, кичүүнү улуу ызаттап сыйлаган учурда гана ынтымак болот экен балдар. Демек, силер өзүңөрдүн китебиңердин 143 бетинде, жок 44 бетиндеги 44 беттеги жомокторду неме кылат экенсиңер. Бул 43 бетте берилген тапшырманын негизи көнүгү, 3 көнүгүүдөгү жомоктогу сүрөттөрдү чечмелеп окугула деп атат. 144 беттеги силерге кыскача жомок берилген, а мен силерге толук бойдон жомокту мультфильмин көрсөткөнгө аракет кылдым. Эми балдар ойлоп көргүлөчү. Ырыс алды ынтымак деген бүгүнкү темадан эмнени үйрөндүңөр? Карыя кандай амал колдонду балдар үчүн? Карыя ынтымаксыз балдарын кантип ынтымакка чакырып алды? Же карыянын балдары өзү карыя акыл тапканга чейин балдардын ынтымагы бар беле? Алардын балдарынын тарбиясы кандай эле деген суроолорго өз алдыңарча жооп бергиле. Анан силерге тапшырма биздин класс деген темада чакан текст түзөсүңөр. Карыянын балдары кандай экен? Ынтымагы жок экен, туурабы? Аны карыя өзүнүн амал көйлөгү менен, акыл көйлөгү менен ынтымакка чакырып алды. Ал эми биздин класс кандай балдар? Карыянын балдарынын ынтымагы жок экен. А биздин класс, силер окуп жаткан классташтарыңар менен силердин мамилелериңер кандай? Кандай достор болуш керек? Мына ушундай темада, биздин класс деген темада чакан текст түзөсүңөр. Саламатта калгыла. Силер менен жакшы күндө, жаркыраган жарык күндөрдө, жаркыраган жарык маанай менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула достор. Саламатта болгула. Көрүшкөнчө аман болгула, ден соолукта тургула.